Адина Мамадалиева 2 жылдан бери Базаркоргон районундагы жаштар коому менен иштешип келет. Айтымында аймактарда жаштар менен иштешүүгө атайын адис болбогондуктан көптөгөн көйгөйлөргө туш болушат. Мындан улам бүгүнкү жолугушууга келип, өзү жашаган аймактагы көйгөйлөрдү айтсам дейт. Бул иш-чарада губернаторго бизде райондордо айыл өкмөттөрдү алсак, жаштар иштери боюнча адистер жок. Бир специалистке ошол эмнесин жүктөтүп коет, бирок ал специалист эле өзүнүн жумушунан артпай кийинки экинчи жумушуна үлгүрбөй калат да. Жаштарга болгон мындай эмнеси жаштарга көңүл бурулбай калат. Ошол себептен бүгүн губернаторго ушул маселени эмне кылып кайрылдым. Ушул маселе боюнча айыл өкмөттөрдө, айыл өкмөттүн деңгээлинде жаштар иштери боюнча бир адис карап беришин. Учурдагы кырдаалга байланыштуу билим берүү тармагы солгундап, шаардагы башаламандыктар да көбөйгөн. Мындан улам ыктыярдуу жаштар өз сунуш пикирлерин айтып, эгер колдоо болсо бирге иштешүүгө даяр экендиктерин билдирди. Жалал Абадта кандай проблемалар бар, жана ошону чечүү жолдору боюнча сүйлөшөлү дегенбиз. Жаштар мамлекеттин өзөгү, биз жаштар өзүбүз кол кабыш кылып, элибизге, жерибизге чогуу бир кандайдыр бир эмгегибизди сиңирсек деген максатта ушул жаштар чогулуп, андан кийин Базаркоргон, Кара Дарыя, Көк Жаңак ошол жактарды чакырып, жаштардын баарын чогултуп, кандай маселе бар жана аларды кантип чечсек болот, кантип ийгиликке, кантип мындайча айтканда пикке жетсек болот деген бир маселени коюп атабыз. Ал эми облус башчысы Абсатар Сыргабаев жаштар тарабынан айтылган сунуш пикирлерди угуп, айрымдарын жыл жаңыраары менен ишке ашыраарын убадалады. Андан сырткары облустагы абалды жакшыртуу максатында мындан арыда иштешүүнү жандантып, айрым маселелерди жаштар менен биргеликте чечүүгө болоорун белгилеп өттү. Жаштардын келечекте өзүнүн ордун табуу үчүн аларга кандай жардамдар керек, кандай сунуштар керек, айрыкча сунуштар билим берүү тармагы боюнча көп болду. Биз сунуштардын баарын протоколго түшүрүп, бүгүнкү күндө тийиштүү жетекчилерге тапшырманы беребиз бул боюнча. Мындан аркы биз ар дайым жаштар менен иштеп келгенбиз, мындан ары да иштейбиз. Мен буларга айттым, кандай сунуш болгон болсо бизге түз келип, кайрылып, сунушуңуздарды бериңиздер деп. Эске сала кетсек, өлкөдө коронавирус илдети тарагандан бери жаштардын биргеликте кылган аракеттери менен оор кырдаалдардан чыгууга аз да болсо салым болгон. Андыктан элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө, тазалыкты сактап, облустагы экологиялык абалды жакшыртуу багытындагы жумуштарда жаштардын орду чоң жана мындан ары да бул сындуу жумуштарда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жаш активисттер бирге иш алып барууну колго алмакчы. Жумагүл Закирова, Кутман Мамашев, жаңылыктар үчүн.